Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан Ош реклама каналы. Бүгін 4 август 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге Нұрзаман құрылыш компаниясы құрған, толығымен бүткөрілген, техпаспорты бар болған сатылушы ушул 2 бөлмелүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Строй компания Нұрзаман, техпаспорты бар 2 бөлмелүү квартира, ремонту укмуш. Кийин кечеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр квартиралардын бири. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Санузели и кире бериши теплый пол. Сонун квартира экен. Биринчи келүү жолун сиздерге түшүндүрөйүн тугандар. Анан келип квартира жөнүндө шашылбай маалымат берейин. Ошондо түшүнүктүүрөөк болот сиздерге. Мен турган жер тугандар бул ХБК, Нұрзаман курулуш компаниясы курган ошол сонун домдун алдында турам. Охрана, детский площадка, подземный паркинг баардыгы домдун алдында бар. Сонун болуп көрүнөт экен. Эми жаңы дом, тем более Нұрзаман тугандар. Өтө жакшы компаниялардын бири. Бул жак болсо Салиева көчөсү. Мына жакта детская областная больница бар. Ошого жакын. Бул жак Салиева көчөсү менен ылдый тарапка жүрсөңүздөр, Сапчас базары ХБК тарапка карап кете аласыздар. Мына жерде Акниет маркети, жанында Дакар деген автомойка дагы бар. Локация жакшы менимче. Түшүнгөндөр түшүнөт. Бул жак болсо Разахов парк, сквер. Көрдүңүздөрбү? Сонун экен. Сатуучу квартирабыз 1-кабатта тугандар. Тугандар, бул домдун арт тарабы деле ушундай темир тосоо менен тосулган. Мына жакта парковочный месталары кенен. Келип көрүп кетесиздер. Подземный паркинг дагы бар ушул домдун ылдый тарабында. Машинамы кайсыл жерге токтотом деп вообще кыжылат болбой эле койсоңуздар болот. Мына жак үй чочу. Той топурга бүт бардык шарттары каралып жасалган. Бул жакта деле баратасы бар экен, кирип келе бересиздер. Ушундай сон. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу 2 бөлмөлүү квартирага дагы келип калдым. Сиздер мен айткан 1-подъездге киресиздер. Сатылуучу квартирабыз 1-кабатта жайгашкан тугандар. Лифт бар, бирок лифттин кереги жок. Себеп дегенде, мына кирип эле, мына бул жакта лифт, ал жака лифтке чыкпай эле бул жака жүрсөңүздөр, мына 2 квартира, экөөнүн бирөөсү сатка чыгат. 1-кабат, 2 бөлмөлүү квартира, аянты 72,5 квадрат метр. Көрүп атасыздар, лифтке чыкпайсыздар тугандар. Ошону эске алып коюңуздар. Лифттин кереги жок. 2 эле квартира, ызычуу болбойт. Бул жак кошунаңыздар, мына жак болсо сатка чыгып атат. 2 бөлмөлүү, аянты 72,5 квадрат метр, теплый пол бар. Анан техпаспорту берилген. Отоплениясы центральный, суу, свет, газ бардыгы бар. Бизнес класстагы сонун домдордун бири. Эми Нұрзаманды билесиздер, өтө жакшы сонун домдорду курат. И курган локациясы дагы сонун. Сатуучу квартиранын планировкасы сквозной. Эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Ошону эске алыңыздар. Мына жагы болсо кухня, санузелдер отдельно, эко. Бул жак болсо гостиный, мына жак болсо спальный. Жүрүңүздөр, мен сиздерге кухнядан баштайын. Аянты 72,5. Эске алыңыздар. Потолоктору да бийик, 3 метр жөн эле чыгат. Айтайын деген, өйдө тараптан мындай бир дүпүрөгөн, нар жак бир жак, ушундай бир шумдар угулбайт. Ошол жери жакшы. Анан мына кухонный гарнитурдун өзүн эле 300 000 сомго жасаттым деп эси мага информация берди. Кысасы бардыгы сонун. Кийин кечеңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Стиралка бар. Ана гарнитурду көрдүңүздөр, до потолка 300 000 сомго жасатып койгон. Газ, вытяжка иштейт. Кыжылат болбоңуздар. Мына столдорду көрүп атасыздар. Тамактанып олтурасыздар ушул жакта. И мына холодильника. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат. Радиаторлор орнотулган, айнек терезелер пластик. Домдун алды тарабын карайт, двор тарапычы. Ушундай. Так, лайктан басыңыздар, дос, таныш, тууган, урук, группа, бүт бар тарапка жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Бул ошондо кухня болду туугандар. Көрдүңүздөр, жакшы. Эми жүрүңүздөр, гостиныйга кирели. Эң важный комнаталардын бири, конок келип кала турган болсо. Так, занескалар илинген, радиаторлор орнотулган, айнектери пластик, эч кыжылат болбоңуздар. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Дивандарды көрдүңүздөр, бул диван өзү эле чостойт. Так, бул жактан чыгабыз. Эми спальныйга кирели. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү туугандар. Занескалар илинген. Анан туугандар, бул жак ошо домдун арт тарабы ограждение болуп тосулган и жанагындай кандай десем, парковочный место бул жакчы, парковочный место. Анан ылдый тарапта подземный паркинг дагы бар. Эгер подземный паркинг керек болгон болсо, сүйлөшүп алып, ошо подземный паркингге токтото бересиздер, кааласаңыздар. Азыр көргөзүп бердим, домдун артында парковочный местолор бар экен. Машина коюш боюнча бул жерде проблема жаралбайт. Анчалык эле центр проходимый жер эмес бул жер. Тынч эле, жакшы эле райондордун бири. Анан теплый пол, кафель болуп түшүнүктүү болуп турат. Санузелдери дагы теплый пол. Жүрүңүздөр, санузелдерин көргөзөлү. Жок, бул кладовка экен. Гардеробный. Санузелдери чогуу экен туугандар, мен адашып айтып алыпмын. Эми кеңири да затойчу. Охо, сонун.
Так, туғандар, басы қанша дей тұрған болсаңыздар, басы $108.500. Экранда дәлі жазып қойғанмын. Есім номердағы экранда жазылу, өзіне чаластар. $108.500 и кеми бар. Бизнес класстағы дом, Нурзаман стройкомпания. И ремонты дәлі жақшықен бардық бұйым тайындар қалады. Басы $108.500 и кеми бар. Чалып, сөйлешіп, содашастар. Есім номер экранда жазылу. Теплый пол екені, санузелі менен кіре беріші теплый пол. Жылырақ болады, кірген естірді. Айрықша қышындасы.